Жанкылаев көрсөтүүсү сиздер менен маданият тармагындагы жакшы жаңылык менен бөлүшөйүн деп турабыз. Азыр бизде сыйлуу мейманыбыз бар. Кудайым буюрса, жакында тагыраагы 27 июнда бир сонун поэзия кечеси өтөт экен. Эгерде кимде ким чыгармачылыкка кызыкса, поэзияга кызыкса, анда бул кече сиз үчүн деп айтайын. Кайсы жакта жана кимдики деген суроолорго азыр биз жооп беребиз. Акын драматург Эльмира Токтомушева жекебиз бүгүн бизде таңкы мейманда орун алган чагы. Кандайсыз эже? Жакшы, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кутмандуу таңыңыз менен. Бирге болсун. Азыр абдан бутуңузга бутуңуз тийбей, убактыңыздын тардыгына байланыштуу поэзия кечеңизге даярдык абдан күч болуп жатыптыр. Ошого карабастан келип бергениңизге ыраазычылык билдирейин, таңертең. Анан сизди көбүн эсе бир драматургияга көп кайрылганыңыз менен таанышат болуш керек, Алгач өзүңүз бир ушул жаакка токтолуп, өзүңүз тууралуу бир маалымат берүүдөн баштабайсызбы? Жарайт. Мен драматургияга келип калганым мага көбүнчө театр себепкер болду болуш керек. Мен 18 жашымда театрга келгем. Кичинекей иштен баштап анан ушу даражага жеттим болуш керек. Мага театр абдан көп нерсени үйрөттү. Анан мен айтып коем, театр менин университетим депчи. Ошондуктан баягы драматургияга кайрылганым деле баягы бекер эмес. Мен эң биринчи ыр жазгандан мурун мен пьеса жазыптырмын да. Ооба. Анан аны деле жазып коюп, баягы эме бар да, дептер деп коебузбу, эски дептер деп коебуз да. Анан ошол эмнегедир бир эскерүүлөрдү балалыкты эстейсиңби, жаш чагыңды эстейсиңби, анан ошо ал эскерме китеп жаныңда жүрөт да. Ошолорду ачып караганда анан түшүндүм да, мен ыр жазбай эле пьеса жазыптырмын деп анан эме кыла баштадым да. Театрда спектакль болгон кандай болот, ошого салыштыра баштадым да. Анан көрсөм өзүнчө эле пьеса болуптур. Эң алгачкы пьесам баягы кечкен кездешүү деген болгон. Коюлган, ал? Ал коюлган жок. Бул конкурстарга катышты. Конкурстарга катышып, анан драматургия боюнча да эл аралык сыйлыктарга татыды. Фонд боюнча конкурс өткөрүшкөн. Анан ошондон экинчи орунга татыптыр да. Ошол эски дептердеги пьесам ошентип жакшы ийгиликтерди орунга ээ болуп, анан кызыгуу пайда болуп, анан эмнегедир эле кайра ырга ооп кетип, чыгып ушинтип баягы эки тизгин бир чылбыр менин колума өзү кандай келген өзүм деле түшүнбөй калдым да. Адам бирок мен драматург болом, же мындай ыр жазам, мынтип ушундай бир чоң жүктү мойнума алайын деп ойлобойт экен да. Анан мен ойлой берем, бул дагы мага тагдырдын бир берген белеги, мага бул аманат дегендей мындай аяр карап калдым да кийин. Аны деле бул чыгармачылыкты деле түшүнбөй эле жүрө берет экенсиң жаш кезиңде. Анан кийини бул жарайт экен. Мынтип окуп көрсөң, өзүң жазган, өзүң мен ушундай жаза аламбы, же мен татыктуумунбу, же кандай, кантип мен жазышып кетишим керек, ушуну кантип өзүңө ишенбейсиң да. Ишенбейсиң. Анан бирок кыял деген кыял экен, талант деген талант экен. Ар бир жерден өзү эле мындай мурмуштап эле чыгат экен. Талант адамды жетелейт окшойт да. Мен ошондой түшүнүп калдым. Эми ошол өзүңүз айткандай эки тизгин бир чылбырды кармап, Кудайым буюрса 27 июнда Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында бардык чыгармачылыкты сыйлаган инсандарды поэзия кечеңизге чакырып жатыптырсыз. Ооба, чакырып атам. Бунун аты дагы өзгөчө экен, Айдын көлдүн ак куулары деп аталат экен. Ооба. Поэзия кечеси тууралуу сөз кылалыкчы. Ооба, Айдын көлдүн ак куулары деген биздин айылдын четинде көл бар да, Айдын көл деген. Мен Тоңдон болом, Тогуз Булак айылы ошол Айдын көлдүн жээгинде. Анан балалык чагыбызда биз ошол жакта көп барчубуз. Мектепте окуп жүргөн убакта экскурсияга барчубуз, саякаттап барчубуз. Анан бир жылдары мен даже кичинекей чагымда 6-7 жашар жагымда ошо Айдын көлдүн жээгинде жашап калган эмебиз бар да, мезгилибиз бар. Аны мен элес булас эле билем, так билбейм да. Анан
5-6 класс окуп калган убактарда экскурсияга барганда мага Айдын көлү ушунча башкача көрүнгөн да. Анан кийин эмнегедир окуп окууну бүтүп кеттиң, турмушка чыктың дегенден кийин эле баягы айылга барабыз, төркүндөп барасың, айылыңды сагынып барасың, ата энеңди сагынып барасың, үйүңө барасың да. Анан эмнегедир ушул жака барган, жашаган жерде ата энебиз болуп эме көп сөз кылчубуз. Анан кийин жүрүп эле эмнегедир түшүмө кирди. Анан ушунчалык көппөк асман экен. Анан 2 аккуу ушундай тим эле асманда чакчырылып келип, тим эле бийик учуп туруп анан кайра ушундай бийлеген сыяктанып кетти. Айдын көлүгө өтүп калгып келип калды түшүмдө. Ошо бойдон үзүлүп кетти да. Анан ойгонсом эме эртең менен эмнегедир саптар келди. Көкүрөгүм башкача да, как будто мен ошол айылга барып келгенсип, эмнегедир таптакыр тынчтык койбойт. Анан ойлосом ошо эмнегедир ошо балалык чагымдын бир эмеси болсо керек деп ойлой берем да. Бул мага эмне муза сыяктуу болуп калды да. Айдын көл менен музам болуп калды. Анан жүрүп эле бир саптар келди. Анан мен ошол убакта атам менен апамдын ортосунда жетелешип да басып калган убагым бар да, кичинекейимде, 5-6 жашымда. Анан мен ойлодум, бу атам менен апамдын көлү сыяктуу деп. Ошентип эме Айдын көлдүн аккуулар десе ойлошот болуш керек элдерчи. Бул өзүн айтабы, же кандай, же кайсы аккуу жөнүндөбү деп айтат болуш керек. Нет, бул Айдын көлдүн аккуулары атам менен апам деп эле. Балалык кыялы менен ошентип элестетип алган боюнча жүрөм да. Бул сөздү көп эле биз кулагыбыз чалган, Айдын көлдүн аккуулары депчи, бирок терегине кирип деле түшүнгүбүз келген эмеспи же түшүнгөн жокпузбу? Ооба, анан мен айылдагылардан көп деле сурап жүрөм да. Айдын көлдүн тарыхы барбы, мага айтып коюңуздарчы деп ушинтсем, көп деле мынтип ушундай тарыхы бар деген киши жок да. Но бирок мен өзүмчө бул эмени муза кылып алып эле ушу жүрөгүмдө жүрөт да. Ошондой нерсе. Бир бул сизге ыйык тумар катары болуп калган соң, балалыктын таза эмеси, көз ирмемдери. Поэзия кечени дагы ушундай кылып аталыш да кылыптырсыз. Ооба, бул китебимди дагы ата менен апама арнап чыгаргам. Атамдын 100 жылдыгы, апамдын деги 90 жылдыгы деп ошо арнап атайын. Мына бул чыгармалар топтомумду Токтомуш уулу Кудурет Иллахун Байгазак атамдын 100 жылдыгы жана Көлдө кызы Бүүсайра апамдын 90 жылдыгынын жаркын элесине арнайм деп чыгарган элем. Анан эми ата менен апасыз биз жашообузду кандай элестете албайбыз. Ошондуктан эми эгер чын эле тиги дүйнө болсо, эгер ойлойм да, ыраазы болсо экен деп ойлойм да ата менен апамды. Анан ошо айылда да бар. Биз айылда төрөлүп киндик каныбыз тамган жерден баштап баягы биз ошо даңктагыбыз келеткен жакшы жерин иши кылып айылыңды кандай сүйсөң, кайрылгың эле келе берет экен. Жаш кезиңде эмнени көрсөң, ошолорду кайрадан чагылдырып бергиң келет окшойт да, Түгөнбөйт экен да, айылдын темасы түгөнбөйт, айылдын баягы түйшүгү түгөнбөйт дегендей түштөрүңө кире берет. Кышында деле ойлоно бересиң, азыр кыш убакта баягы түн узак болот да. Анан кээде ойлойсуң, ушул түндө азыр айылда кандай болду экен? Баягысындай баягы айылдын түтүнү булап, ышкырган шамал барбы, жокпу? Булуттардын арасынан ай кандай калгып жүрдү экен. Барды кой, жайында деле, кышында деле, жазда. Эми түгөнбөйт да бул тема. Бул китебиңиздин аталыштагы Айдын көлдүн аккуулары экен. Ичинде эмнелерди камтыдыңыз? Кандай ырларды багыттадыңыз? Акпараттардан эмне ырлар орун алды? Мекенден баштап, улуу мекенден баштап, айыл, бүт. Анда бул ар тармактуу болуп турбайбы? Ар тармактуу, ар бир тема. Жай бар, жаз, деги жаратылыш бар, сүйүү бар дегендей барлык нерсе бар. Кээбизди көпкө созбойн, анда ичинен бир ырды окуп бересиз го, Ооба. Айдын көлдүн аккуулары дедим. Бул Айдын көлдүн аккууларын тиги поэзия кечесинде окуйн, бирок деги эле мен көлгө жазган ырларым көп. Анан ошондуктан көл темасынан баштап коеюн, Абдан сонун болот анда. Ысык көлүмдөн баштайын. Ысык көлдө
Кыргызстандын бермети, жүзү, гүлү, сулуулугу болгон Ысык көл тууралуу. Бактылуумун ысык көлүм барыңа. Толкундар жээк урунуп түрмөктөлүп, ачык асман айдарым жел илебинен, аба жарып ак шоокум жаркылдаган, толкундар мелүүн тартып бир учурда, мемиреп айлананы тыңшагандай, тынч албаган дүйнөнүн кучагында, жээктер ыргалган, ыргайлар ырдагандай. Күн нуруна чагылышкан агак чакмак, көөнөрбөс көл бермети кереметтер, туп-тунук мүлтүрөгөн ак толкундар, жээкке серпип седеп мончок берметтерин. Көл боюнда кызыладыр кыркаланган, ак чийлүү тоо этеги айдың тала, албырып жанып турган ысык демиң, айыктырар дарткадама даба илебиң. Чар тарабың залкар тоолор асман тирейт, чалкыйсың кучак жайып качан барсам, саябандуу ак кеме толкун жирейт, саякаты сансыз санат кайрып учкан. Карайын жээктен кадалып толкундарга, шыбырыңдан ыр курап толкундана, тобук кылып келип кетем сагынганда, бактылуумун ысык көлүм сен барыңа. Абдан сонун. Кимдин балалыгы мына ушул кереметтүү Ысык көл жергесинде өткөн болсо, эстеттиңиз өңдөнөт да. Анан поэзия кечеси тууралуу кайрадан сүйлөшсөк, эмне болот эми поэзия кечесинде? Ой, поэзия кечесинде дагы бардык темалар камтылган, анан пьесалардан үзүндүлөр, негизи баягы драматург чыгармам коюлса экен деп жазат экен да. Ооба, албетте. Менин чыгармам көп жылдан бери эч жакта коюла элек да. Биринчи менин драматургтук тушоомду кескен Нарын музыкалык академиялык драма театры, Рыскулов атындагы. Анан ал жылдан бери бир 20 жылдан ашып кетиптир. Анан андан кийин мен өзүм коюп жүрдүм Талас театрында, Талас облустук музыкалык драма театрына өзүм койдум. Андан кийин деле бир мынтип театрларга деле сунуштап көрдүк. Эмне үчүн ошол пьесаларыңыздын бактысы ачылбай келет? Бактысы ачылбаганы билбейм. Бизде баягы театрларга бересиң, бирок окуп же жагабы жакпайбы деп ойлойм да. Мындайынан мынтип карап көрсөң, драматург өзү негизги режиссер болот да. Анан кандай кылып коюш керек? Ошо менен жазат да драматург. Мисалы үчүн мен сахнаны элестетип алып жазам. Анан сахнанын техникасына кээде баш ийбейм, эркин жазганды жакшы көрөсүз. Эркин жазам, анан бирок ичинде бар драматургиячы. Анан мындай карап көрсөң, балким мен ойлой берем, ар кимдин табитине ошол режиссердун табити деле башка болот депчи. Албетте, ар бир режиссердун табити башка болот. Сиз бирок ар бир театрга сунуштап келесиз да. Сунуштап келем, бирок эми кандай деп айтсам, эми а жерде көркөмдүк кеңеш чечет. Анан мен илгерки драматургдарды билчимин да. Ошол жактан театрдан чыкпай, ушинтип режиссерго мынтип эми мамиле кылып алып анан жасап метишчи да. Бирок эмнегедир менде андай нерсе жок экен. Мен кийин өзүм режиссураны окудум, анан өзүм коем деген нерсе меникин көп жеңип кетти окшойт да. Мен ушу режиссерлорго мынтип режиссерлордогу барып эме кылып көп эле нерсе кылгым келет, бирок баягы өзүң баягы кээде убактың болбой калат, кээде өзүм коем деген эле нерсе менен жүрө бердим менчи. Бирок максатыма жетип эле келатам. Өзүм эми койбосом дагы балким эми өзүм иштеген театрга бердим, быйыл 4 пьесамды бердим. Анан карап атат болуш керек. Пьесаларыңыз азыр коюлат деп калдыңыз, бирок үзүндүлөрү, канча пьесаны камтыдыңыз? Эмне темаларды камтыдыңыз? Ал жерде када салт, көбүнесе када салт, сүйүү темасы, азыр кордолгон кыздар, эң актуалдуу. Жалгыз моноспектакль деп коет, жалгыз баягы кыздардын тагдыры. Деги эле эми үркүн жөнүндө бар болчу, эми ал теманы уже эч ким деле козгобой калды, бирок эми жазылган баягы пьесалар турат да. Эми мен ошондой эле бардык эле темада кайрылып келатат экем.
мындайынан карасам балдар темасы. Бирок алгандачы Элмирже драматург болобу, акын болобу, бир жазуучу болобу, бир өзүнүн кол тамгасы болот да. Баягы кандай десем, стили деп коебузбу, же жанры деп коебузбу, ал чыгарманы окуганда же ырды окуганда эле кылт деп баягы автор түшө калат да. Мисалы сиз ошондой орунга же болбосо ошондой багытка келдим дейсизби? Же сиз өзүңүздүн жанрыңызды эмне деп эсептейсиз? Мен өзүмдүн жанрымды баягы эме боюнча келгенде өзүмдөн өзүм ойлоом, меники эме болуп кетет. Кино драматургияга жакындап кетет пьесаларымчы. Себеби дегенде мен чек койбойм. Театрдын техникасын, ар бир эмелерин колдонбойм, рамкага түшпөйм да. Театрда мындай болуш керек. Мисалы үчүн моле реквизит мынтип туруш керек дебейм да. А кээ бир драматургдар ошентип жазышат да. Анан бардыгы эле ош драматургдар баягы ички дүйнөңдү казып жазат деп ойлойм. Мен сыяктуу эле. Анан эркин, баягы көркөм чыгарма да. Ошондуктан эркин. Ырларыңызчы? Ырларымдар меме бардык темада бар. Бул жанр дегенде это поэзия болуп эметип кетет. Меникичи так көбүнчөсүн өзүм ойлойм кээде ыр деген мындай уйкаш саптардан же болбосо куплеттерден туруп метсе, меники ал уйкаш саптарым деле куплетим деле узарып кетет. Анан кээде мынтип коем, поэмага жакындатам, бирок поэмага жетпей калды депчи. Ушундай болуп кетет да. Ар кандай анан пока мен ойлоп атам, бир чыгармачылардан бир эме стилде жүрбөйт. Жанагындай стиль тандап албайт да. Бул өзү ыр жазылып келгенде эле өзү окуясы ичине кирет. Ошону менен ал окуя 4 саат болобу, андан ашабы ушул жазган ырыңдын ичиндеги окуя ушу камтылып анан берилет да. Анан бул ырды бүтпөй жазбай токтоп да калат да адамчы. Анан ошону кайра окусаң, кайра өзүңө жакпайт. Анан кайра толуктап жазасың кээри өзүңдө. Негизи эле жер жарылса акындын жүрөгүнөн өтөт деп коет. Ошол сиздин жүрөгүңүздөн өткөн ырларыңыздан дагы бирди окуп бериңизчи. Жарайт. Кайсылды чыгарманы? Ошондо айтып калдык, мен белгилеп койгом. Эми бул апалар темасы ак элечек. Азыр ушу актуалдуу темалар болуп жүрөт го, элечек, күнү ашундай депчи. Анан бир тарыхка кайрылып көрөөнчү дедим да. Анан илгери карасам эле апалардын баары ушундай элечек эметилген, кийген апалар экен. Элечекти кандай аздектейт. Ушуну аздектейт бекен деги кимдир кандай кийеткен деп анан тарыхына кайрылып туруп эме кылгам. Анан эле келди мага ушундай болот деген сыяктуу. Ак элечек деп анан жаздым эле. Аруу таңдан ак шоолога чулганып, ак элечек эни ултурат узанып. Элечеги элестетип, эбегейсиз ааламды жүрөгүндө жүк артылган санаа тартып. Жылдар бою, кылым бою көнөрбөй, чебер колдон өткөн канча оромол, 40 ыруулап, 40 түрлөнтүп оролгон, 40 кулаштап, чарчылап чинип тайпыдан. Кынап талып кеп такыя кулакчын, кебин кептеп жарашыктуу мүнөздөп, ээг алмайы зыйнатына салынып, ала коймо, сала коймо жабылып. Желбирөөчү сөйкө шуру кумалак, бүркөнчүгү 3 бурчтуу тартма элечек, күмүш кыргак, кызыл кыргак калдыркан, чачпак уштук сөлкө байы шылдырап, жылаа жунду коңгуроосу шыңгырап. Турна канат үлпүлдө көкү тагылып, шөкөттөлүп седеп мунчок ак бермет, колуктуга камылгалап сарамжалдап, каада салтты ыйык туткан асыл зат. Нукура кыргыз элечегин саймалап, тумарча бадал, элеки же челек, келин, зайып элечек, марал элечек, каз элечек, байбиче элечек деп, жасалгалап улуулата тартууланып, түпкүсүрү көчмөндөрдөн уланып, улуу жолдо наристелер төрөлүп, урматына аппак ороо чулгоо оролуп. Мээрим түшкөн мээнетине магдырап, асман алда ак элечек мелтиреп,
Энел турат небересин терметип, нарис токтойт ак бешикте мемиреп. Жаратылыш чеберчилик айкалышып, акылмандар жете өлчөп биргесип, кепинине чейин камдап болжонуп, улуу кербен кыргыз көчү мурасын, кылым сырын урпактарга сактаган. Мына ошол Кыргыздын тарыхын, каада салтын, балалыктагы көз ирмемди, мекенди көп нерсе чагылдырып жазган акын эжекебиз бизде бүгүн мейманда болду. Эжесине эркин микрофон сунайын азыр. Поэзия кечеңизге жар салып, чакырып, анан өзүңүздүн бир кыска нуска кебиңизди айтып кетесиз го дейм. Макул, урматтуу замандаштар, кыргыз эли, 27 июнда өзүмдүн жеке чыгармачылык кечемди тартуулап жатам. Ал чыгармачылык кечеме кыргыз эстрада жылдыздары катышат. Гүлзат Байзакова, Дилшат Кангелдиева, Курал Чокоев, Кайрат Пиринбердиев, Жоламан Үсөн, Музаман тобу жана Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын жаш артисттери катышат. Режиссеру болсо өзүмдүн уулум. Ушундай бир чыгармачылык топ менен иштеп атам буюрса. Эми даярдыктар өзүбүздүн алыбызча жүрүп атат деп коеюн, азыр аябай эме кылбайын. Анан эми эл тараза, эл көрөт. Бардыгыңыздарды чакырып кетем, чыгармачылык кечеме келип, поэзия дүйнөсүнө бир мени менен саякаттап кетиңиздер. Бардыгыңыздарды чакырамын. Сөз түрдө. Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында сизди 27 июнь кечки саат 19:00 акын драматург Элмира Токтомушева эжекебиздин поэзия жеке кечесине чакырабыз. Кимде ким чыгармачылыкка кызыгып, мына ошол акындардын жан дүйнөсүнө сапарыңызды тартам десеңиз, анда чогуу барып келелик. Жан дүйнөбүзгө жаңы руханий байлык алып келелик дейлик. Аны эмесе Таңкылаев көрсөтүүсү берүүсүн улантсын.